42 бөлүм. Анан ал мени түндүк тараптагы жол менен сырткы короого алып чыгып, аянттын каршысындагы, түндүк тараптагы имараттын каршысындагы бөлмөлөргө ээрчитип келди. Эшиги түндүктү караган бул бөлмөлөрдүн узундугу 100 чыканак, туурасы 50 чыканак экен. 20 чыканак болгон ички короонун каршысында жана сырткы короодогу секиченин каршысында бири-бирин караган 3 кабаттуу галереялар бар эле. Ал эми бөлмөлөрдүн алдындагы кире бериштин туурасы 10 чыканак, узундугу 1 чыканак. Алардын эшиктери түндүктү карайт. Жогорку бөлмөлөр куушураак эле. Анткени галереялар бул имараттагы ортоңку жана төмөнкү бөлмөлөргө караганда көп орун ээлейт. Ал мамылар 3 кабат эле. Ал бөлмөлөрдүн короонукундай мамылары жок болчу. Ошондуктан ал бөлмөлөр ортоңку жана төмөнкү бөлмөлөргө караганда куушураак жасалган экен. Ал эми сырткы короодогу ушул бөлмөлөрдүн каршысындагы бөлмөлөрдүн алдыңкы бетин түзгөн сырткы дубалдын узундугу 50 чыканак эле. Анткени сырткы короодогу бөлмөлөрдүн узундугу да 50 гана чыканак. Ал эми ибадаткананын алды 100 чыканак эле. Сырткы короодон киргенде кире турган эшик чыгыш тарапта, ушул бөлмөлөрдүн астында эле. Аянттын алдындагы чыгышты караган короонун дубалынын туурасынан кеткен жана имараттын алдында бөлмөлөр бар эле. Алардын алдындагы кире бериш түндүктү караган бөлмөлөрдүкүндөй эле. Узундугу менен туурасы да, чыга турган эшиктери да, алардын түзүлүшү да, кире турган эшиктери да ошол бөлмөлөрдүкүндөй эле. Ал эшиктер түштүктү караган бөлмөлөрдүкүндөй болчу. Аларга кире турган эшик чыгышка карай дубал бойлоп кеткен жолдун өзүндө эле. Анан ал мага мындай деди: аянттын алдындагы түндүктү караган бөлмөлөр жана түштүктү караган бөлмөлөр теңирге жакындаган ыйык кызмат кылуучулардын ыйык бөлмөлөрү. Алар эң ыйык курмандыкты ошол жерде жешет. Алар ошол жерге эң ыйык курмандыктарды, нан курмандыктарын, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды жана айып үчүн чалынуучу курмандыктарды коюшат. Анткени бул ыйык жер. Ыйык кызмат кылуучулар ыйык чайга киргенде кызмат кылганда кийген кийимдерин ошол жерге калтырмайынча сырткы короого чыгышпасын. Анткени ал кийимдер ыйык. Алар башка кийим кийгенден кийин гана элге чыгышсын. Ал ибадаткананын ичин ченеп бүткөндөн кийин мени чыгышты караган дарбазалар менен сыртка ээрчитип чыгып, аны айланта ченей баштады. Ченегич таяк менен ал анын чыгыш тарабын ченеди. Ченегич таяк менен ченегенде баардыгы 500 таяк болду. Түндүк тарабынан ошол эле ченегич таяк менен ченегенде баардыгы 500 таяк болду. Түштүк тарабында ошол эле ченегич таяк менен ченегенде 500 таяк болду. Ал жерден батыш тарапка бурулуп, ченегич таяк менен ченегенде 500 таяк болду. Ал анын баардык 4 тарабын ченеп чыкты. Анын тегерегинде туурасы 500 таяк, узундугу 500 таяк болгон дубал бар эле. Ал дубал ыйык жерди ыйык эмес жерден бөлүп турчу.